Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу форумдун катышуучулары, кадырлуу коноктор, улуу даражалуу элчилер, алыс жакындан келген ректорлор, Ош мамлекеттик университети менен кызматташкан бизнес өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Биз бүгүн Орто Азиядагы эң байыркы 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарында жолугушуп атабыз. Атактуу Сулайман тобубуз Улуу Жебек жолундагы чыгыштан батышты карай жол тартканда өзүнчө маяк катары географиялык алкактагы негизги транзиттик жол көрсөткүчү точкасы болот. Бүгүн бул шаарга Борбордук Азиядагы эң алдыңкы билим берүүнүн жана илимдин ордосуна айланган Ош мамлекеттик университетинин абройлуу наамы жана 20дан ашык корпустары менен көркүнө көрк кошуп отурат. Атактуу университетибиз 85 жашка чыкты. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жалпы министрлер кабинетинин атынан Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык маарекеге салтанаты менен чын жүрөктөн куттуктайм. Форумга бир топ жерден кишилер келген экен. Россия, Япониядан, Польша, Кытайдан, Казакстан, Узбекстандан, Туркиядан, Венгрия, Кореядан жана башка мамлекеттерден. Урматтуу ректорубуз азыр айтып берди. Жалпысынан 600ден ашык коноктор катышып жатат. Ош муунун дагы чоң кадыр баркын билдирип турат. Мындай кызматташтык улана берсин, чыңдала берсин. Бул форум Ош университетинин мындан аркы өнүгүүсүнө жаңы дем, күчтүү импульс берет. Бөлүшкөн сайын көбөйгөн байлык бул билим жана илим. Бардык тарапта мындай форумдан утушка гана ээ болот. Залдагы конокторду көрүп туруп, бүгүнкү форумдун өзгөчө маанайда жана жаңы салтта өтүп жаткандыгын белгилейм. Демек, бүгүн бардык жакшы сөздөр айтылууга тийиш деп эсептейм. Университет алгачкы педагогикалык окуу жай болуп түзүлгөндөн бери 22 жетекчи башкарды. Университеттин калыптануусунда жана өнүгүүсүндө ар бир ректордун өзүнүн салымы болду. Баарын айта албасам дагы 1-2 кишинин ысымын айтып койгонго уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты, Манас орденинин кавалери Бектемир Мурза Ибраимович 1998 жылдан 2005 жылга чейин 7 жылдан ашык ректор болду. Ошмудагы рыноктук механизмдердин алгачкы кадамдарды мына сизден баштап кетүүгө белгилесек болот. Экинчи ректор албетте кесиптешибиз, алтын адам, билим берүү жана илим министри Раматлык Исаков Каныбек Абдываситович Ошмунун дагы өнүгүүсүндө эмгеги зор. Ош университетинин азыркы ректору Кудайбердик Апаралиев жөнүндө кыскача айтсам, биз саясатка аралашпай университетти өнүктүрүүнүн үстүндө иште деп тапшырма берип жибердик элек, буюрса ошо тапшырманы аткарып жатат. Ишине ийгиликтерди каалап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, университет башталганда 50ге жакын мугалим бар болсо, бүгүнкү күндө профессордук окутуучулук курамдын саны 3000ден ашты. Студенттердин саны 50 миңге жакындады. Анын ичинде 10 миңден ашыгы чет өлкөлүк студенттер. Демек, Ош мамлекеттик университети рынок шарттарында билим берүүнүн экспортунун эң жогорку деңгээлине ишке ашырып жатат. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында атактуу адамдар абдан көп. Рыспай Абдыкатыров баштаган өнөр адамдары дал ушул Ош муунун сыймыктары. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын ичинен мен акыркыларын эле айтсам, Камила Талиева, Надира Нарматова, Алишер Козуев, Нуржигет Кадырбеков, Улан Примов, Жанар Акаев жана бир топ башка депутаттар дагы ушул вузду бүтүшкөн. Бул депутаттардын баары биринен бири өткөн мыкты инсандар. Алишер Козуев иштерман, өтө билимдүү жигит. Жанар Акаевдин студенттик доорунан бери 2005 жылдан кийинки революциячыл маанайга дана туш келген. Жанар Акаевдин мезгили өзү ошондой эле активист, патриот кылып тарбиялап, ошол кездеги азаттыктын эң активдүү жана абройлуу журналисти болгонун билебиз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биз иш сапарлар менен көп тышка чыгабыз. Ал жакта мекендештердин өз кесиптерине үзүрлүү иштеп жүргөндүгү кубандырып элет.
дарыгерлер, айтишниктер, мамлекеттик кызматтарда иштегендер дагы бар. Бизге бир топ инсандардын аттарын беришкен. Атын атса куту сүйүнөт деп, бул жерде дагы бир-эки адамдын атын атап коюуну туура көрүп атам. Мамажанов Айчүрөк, Япониядагы Mitsubishi компаниясынын стратегиялык пландаштыруу жана өндүрүштүк башкаруу бөлүмүндө иштейт. Толтоев Мелис, Татарстанда атактуу хирург. Атактуу бүтүрүүчүлөрдүн арасында Төлбаев Бабурду да айтууга болот. Мөлбөлөк компаниясынын негиздөөчүсү. Кожошов Арзыбек Орозбекович, экономика илимдеринин доктору, бүгүнкү күнү ИЭКтин энергетика жана инфраструктура боюнча азыркы министри. Урматтуу замандаштар, мен албетте университеттин бюджетин айтпай кайгып өтүп кете албайм. Ош университетинин бюджети 21-кылымдын башында 87,5 миллион сомду түзсө, бүгүнкү күндө 4 миллиард сомдон ашты. Кыргызстандагы бай университеттерден болду. Мамлекетке төккөн салыктары дагы жылына 130 миллион сомдон ашып баратат. Ош университетинин мындай ийгиликтерине иштеген окуган ар бир адамдын бир тамчыдан турган күжүрмөн эмгегинен жетише алды десек жаңылбайбыз. Бүгүн Ош мамлекеттик университети билим жана илимдин бизнес менен мамлекеттик органдарга аралаштырылган региондорду өнүктүрүүнүн алдыңкы мүмкүнчүлүктөрдүн ордосу. Сырттан келе жатканда коюлган көргөзмөлөр дагы дал ушул университет менен кызматташкан бизнестин чыгарган продукцияларын дагы көрдүк. Видеодон дагы жакшы айтылды. Университет жаңы нукта багыт алып, экономикалык бакубатка баруунун жолдорун тапты. Заман бизге жаңы талаптарды коюп, жаңы сыноолордон өткөрүп жатат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өлкөбүздө жогорку билим берүүнү модернизациялоо үчүн өнүгүү потенциалы бар алдыңкы 5-6 жогорку окуу жайга, анын ичинде Ош мамлекеттик университетине өзгөчө статус берди. Академиялык, финансы жана башкаруу саясатында эркиндиктер берилди. Ошму алгачкы жемиштери бар Ошмуда. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети 20дан ашык окуу корпустарын университеттин өздүк каражат булагы менен куруп, материалдык техникалык базасын абдан чыңдап алды. Азыр 7 кабаттуу медициналык окуу клиникасын куруп жатат. Мындай демилгелерди мамлекет кош колдоп колдоорун билдиребиз. Кечээ бизге университеттин эл аралык QS Stars рейтинг системасы боюнча Ош мамлекеттик университети 4 жылдызга ээ болгонун айтышты. Мындай 4 жылдызга Кыргызстандан бир гана Кыргыз-Түрк Манас университети кирген. Эми Ош мамлекеттин университети дагы кошулду. Ош мамлекеттик университетинин жааматын 4 жылдыздуу болушуңуздар менен куттуктайм. Урматтуу окумуштуулар, билим берүү рыноктун талаптарына жараша ишин уюштурууга, академиялык эркиндикке, практика жана өндүрүштү айкалыштырууга, жергиликтүү аймактын заказ талаптарын аткарууга кызыктар жана демилгечи болушуңуздар керек. Биз дүйнөлүк стандарттарга жана тенденцияларга жооп берген билим берүү мейкиндигин түзүүгө умтулабыз. Президентибиздин тапшырмасы менен өлкөдө университет 4.0 билим берүү процессин өнүктүрүүнүн концептуалдык моделинин жаңы форматы иштелип чыкты. Университет бир гана билим бербестен, өзүнүн жайгашкан регионунун социалдык экономикалык, маданий өнүгүшүнө түз таасир этиши керек. Келечекте аймактык университеттер аймактардын өнүгүүсүнө таасир этүүчү локомотивдер болот деп ишенебиз. Бул туурасында азыр билим берүү министри Докторгүл Шаршеевна Алтын казык программасын тааныштырууда кенен айтып берет деп ойлойм. Бул мамлекеттик чоң саясат. Университеттер аны кынтыксыз ишке ашырышы керек. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кошуна Кутай мамлекети менен карым-катнаштар жогорку деңгээлге чыкты. Бизге берилген мындай мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек. Эртең менен Ош мамлекеттик университети дагы бир жаңылыкты көрсөттү. Кытайдын Сычжоу шаарынын келген компаниясы менен биргеликте робототехника борборун ачып келдик. Биз ааламдашуунун, технологиялык революциялардын санариптештирүүнүн катышуучулары болуп жатабыз. Бирок жөн эле катышуучу болбостон ушул процесстердин каарманы болуубуз керек. Анткени дүйнө чоң секириктер менен алдыга жылууда.
Садыр Нуркожоевич 2023 жылдын 30 декабрында жаңы жылдын алдында Ак Элбирсте Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ак Элбирс Манас Баатырдын тотемдик жаныбары. Ак Элбирс адам менен жаратылыштын биримдиги. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда аттуу акыркы романында айкын сүрөттөлгөн. Биз экономикада дагы дал ушул Ак Элбирстин секиригиндей кадамдарды жасашыбыз керек. Анткени дүйнө деген ыкчам өзгөрүүдө. Аны биз космостон тартылган дүйнөнүн түнкү жарыктарынын ортосунда 10 жылдык айырмачылыктарды сизге көрсөтүп коюуну туура көрүп жатам. 2012 жылы Индиянын жана Кытайдын жарык болуусунун карасаңыздар болот. Урбанизациянын өнүгүүсү түн ичиндеги жап-жарык болуп туруусунан көрүнүп турат. Бул экономикадагы өнүгүүлөрдү дагы көрсөтөт. Индиянын ички дүң продукциясы 2012 жылы 1,8 триллион доллар болсо, 2023 жылы 2,7 триллион долларга жетти. Кытайдын ички дүң продукциясы 2012 жылы 8,2 триллион болсо, 2023 жылы 13,6 триллион долларды түстү. Туркия жана Кавказдагы мамлекеттер 10 жылда абдан жарык болгонун көрүп турасыздар. Ошол эле учурда Армениянын ички дүң продукциясы 2012 жылы 9,9 миллиард сом болсо, 2013 жылы 12,4 миллиард долларга жетти. Борбордук Азиядагы жарыктардын өзгөрүүсү Фергана өрөөнүнөн абдан жакшы байкалат. Өзбекстандын ички дүң продукциясы 2012 жылы 50 миллиард доллардын тегерегинде болсо, 2023 жылы 90,9 миллиард долларга жеткен. Ташкент, Самарканд, Бухара, Анжан шаарлары жап-жарык боло баштаганын көрүп турасыздар. Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2012 жылы 6,5 миллиард доллар болсо, 2023 жылы 13,8 миллиард долларга жеттик. Дээрлик 7,3 миллиард долларга көбөйгөнүн көрүп турасыздар. Жалпысынан карасаңыздар, Бишкектин аянта кеңейгени, Ысык көлдүн айланта жарыктар көбөйгөнү, балыкчы, Жалал Абад, Каракол, Ош шаарларынын жарыктары чоңойгонун көрсөңүздөр болот. Чолпон Атанын айланасында дагы жарыктар пайда боло баштады. Урматтуу замандаштар, дүйнөнүн жарыктануусуна өтө көп ресурстар таасирин тийгизет. Алардын бири атомдук электростанциялары. АКШда, Европада, Японияда, Туштүк Кореяда көп болуп турганын көрүп жатасыздар. Акыркы учурларда бул мамлекеттерге Индия активдүү кошула башталды. Бул өлкөлөр дүйнөлүк державалар. Кондратьевдин циклдарын бир келгенде профессорлук лекциямда айтып бердим элем сиздерге. Кондратьевдин циклдары боюнча тарыхтык экономикалык баскычтарды алмашып турганын билесиздер. Мурда текстиль мануфактуралар өнүгүүнү астыга жылдырса, кийин анын ордун бу электр кыймылдаткычтары басып өнүгүү тездеткен. Советтер Союзунун ичинде биз да буга аралашып калдык. Азыр болсо нанотехнологиялар, санарип, жасалма интеллект дүйнөлүк өнүгүү кыймылын тездетүүдө. Кыргызстандын дал ушул революцияларга катышууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Жасалма интеллект аркылуу бир мультфильмдин персонажын жаратуу 100.000 эсе арзан жана 3600 эсеге өтө ылдам болуп жатат. Жасалма интеллект 1 секундка тарткан сүрөт үчүн 1 центке дагы жетпеген тыйын албайт. Ал эми сүрөтчү бүгүн 1 саат тартып $100 алат. Юридикалык документ үчүн юрист азыр 1 саатына $500 алып атат. Алар болсо таптагы эле 1 секундтун ичинде сизге договоруңуздун баарын анализ жасап берип коет. Биздин балдар билимдүү болуш керек. Беби доордон өтүп, альфа мундун балдарына билим тарбия берүүдө таланттуу балдарды баарыбыз шарт түзүп табышыбыз керек. Садыр Нуркожоевичтин командасы 3 жылда катуу ылдамдыкта өсүүлөргө жетишти. Биз да мындай кадамдарга барышыбыз керек жана Элбирстин прыжок барсага даярданышыбыз керек. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин астында өлкөдө кескин өзгөрүүлөр болуп жатат. Өлкөнүн ички дүң продукциясы триллиондон ашты. 10 жылда 419 миллиард сомго өссө, 3 жылда 589,2 миллиард сомго өттү. Бюджетибиз 2024 жылдын аягында 660 миллиард сомдон өтөт деп турабыз.
Экономикада кумтөрдү өзүбүзгө кайтардык. 27 жылда 400 миллион тонна алтын, 400 тонна алтын алып кетип, бизге болгону 100 миллион доллар дивиденд алсак, 2,5 жылдын ичинде 300 миллион доллардан ашык дивиденд алдык. Салык жана башка төлөмдөрдү айта кетсем, барын кошкондо 710,8 миллион доллар киреше түштү. Мындан ары коррупцияга биз жол бербейбиз. Мамлекеттиктин активдери 2015 жылы болгон 310 миллиард сомду түзсө, мына 2023 жылы 824,1 миллиард сомго чейин жеткизе алдык. Транзиттик жолдор ачылууда. Буюрса, 6 июнда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу башталган турат. Камбарата биргесине партнерлорду таап, экинчи этабына кириштик. 30-дан 50-ге жакын чакан ГЭСтер салынууда. Бала Саруу ГЭСи ачылды. Алдыда дагы биздин көп пландарыбыз бар. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин талдоолору боюнча президентибизге болгон элдин ишеничи 82%га чыкты. Азыркы ылдамдыкты сактап гана калбастан, аны дагы катуулатышыбыз керек. Президент биздин алдыбызга 2030 жылга чейин 30 миллиард долларга ички продукциябызды жеткирүүнү милдет катары койду. Биз аны ишке ашырабыз. Аны ашыруу үчүн кайрадан акыл бирсин секиригин жасашыбыз керек. Урматтуу ректорлор, профессорлор, окутуучулар, бизге билимдүү кадрлар керек. Ош мамлекеттик университетинин ынтымактуу жааматы, эмгекчил окутуучулары, сергек ой жүгүрткөн студенттери менен алдыда чоң бийиктиктерди багындырат жана мамлекеттин саясатына биз менен бирге болот деген терең ишеничтебиз. Ош мамлекеттик университети биздин өлкөнүн сыймыгы. Бүгүнкү күндө биз үчүн университеттер көп кырдуу жана ар тараптуу билимдүү, лидерлик сапаттары калыптанган адистерди чыгарышы абдан маанилүү. Университеттер ар бир студентке, ар бир уланга, ар бир кызыбызга баарынан мурда лидер катары өсүүгө жана калыптанууга мүмкүнчүлүк беришиңиздер керек. Илгери адамдын жогорку окуу жайда окуган адам экенин баскан турганынан, кийинген кийиминен, өзүнүн ишенимди алып жүрүшүнөн эле көрчү элек. Жогорку окуу жайда окуган жаштар өзүнө ишенген, өзүнүн кадыр баркын билген, көз карашы кенен, дагы көп нерсени билүүгө кызыккан дилгир адам болуп өзгөрүп калар сиздердин жардамыңыздар менен. Я часто вспоминаю слова Герцена, что студент – это не сосуд, который надо заполнить, а лампа, которую надо зажечь. Студенттер толтура турган челек эмес, алардын билигине билим куюп, чырактай жандандыруу баарыбызга керек. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, биз ар бир студентке уникалдуу талант катары, табигый алмаз катары карасак, деймин, жогорку окуу жайды бүткөндө ар бир бүтүрүүчүнү бриллиант кылып чыгарсак деген үмүтүбүз бар. Мааракеңиздер менен куттуктап коюуга улуксат этиңиздер. Мааракеңиздерге куру келбей, министрлер кабинетинин атынан да өзүбүздүн анча-мынча сыйлыгыбызды ала келдик элек. Ошолорду тапшырып коюуга улуксат этиңиздер. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар.